Күн тартибинде 4-чү маселе мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору 1-чи окуга киргизилет. Демилгечилер Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары Сыдыгалиев, Примов, Нарматова, Култаева, Кыдыкбаев, Абдалиев, Маматалиев, Исатбек кызы, Алимбеков, Атаджанов, Ажибаев, Осмонов, Сатыбалдиев, Сыдыков, Азыгалиев, Мураталиев, Самый-Кожо, Бакасов, Ражабалиев. Баяндамачы Жогорку Кеңеш депутаты Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович. Нурбек Өмүрбекович, анда сөз сизге берилет. Урматтуу Сүйүнбек Абдылдаевич, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору сунуштап жатам. Ушул мыйзам долбоору аскердик милдет жана аскердик кызмат жаатындагы укуктук жөнгө салуу, чыңдоо жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын ата мекенди коргоо боюнча конституциялык парыздарын жана милдеттерин ишке ашыруу аскердик укук коргоо кызматында жана Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына кызматка кирүүнүн беделин жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Белгилүү болгондой, укук коргоо кызматы жана прокуратура органдарында кызмат кылуу Кыргыз Республикасынын коргоо мамлекеттик чек араны кайтаруу маселелерин, жарандык коргоонун жаатындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу, коомдук тартиптин сактоо, инсандык жана коомдук коопсуздугун, кылмыштуулук менен күрөшүү, кылмыш жаза аткаруу тутумунун маселелерин тескөөчү, ошондой эле мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзамдуулугун, биримдигин чыңдоо, инсандын коомдук жана мамлекеттик мыйзам менен корголгон кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуучу министрликтердеги жана ведомстволордогу мамлекеттик кызмат орундарындагы жарандардын кесипкөй кызматынын ишин билдирген мамлекеттик кызмат өзгөчө түрү болуп саналат. Мурун ушундай ченем бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2016 жылдын 30 майында номер 75 редакциясында жазылган болчу. Анда мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөбөгөн же Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүмдөрүнүн катарында запастагы офицерлердин программасы боюнча аскердик даярдыктан өтпөгөн эркек жынысындагы жарандарды бул мамлекеттик жарандык кызматка алуу жол берилбестиги жөнүндө милдеттүү тарап каралган. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө 2019 жылдын 25 июндагы номер 102 Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 10 беренесинде жана Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө 2021 жылдын 10 сентябрындагы 114 Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 55 беренесинде укук коргоо органдары жана прокуратура органдарынын кызматка кирүү үчүн аскердик кызматты өтөө же запастагы аскердик программасы боюнча аскердик даярдыктан өтүү же үй бүлөлүк абалына келип чыккан негиздер боюнча альтернативалык кызмат өтөө негизги квалификациялык талаптар катары белгиленген. Ушуга байланыштуу жарандардын аскердик кызмат укук коргоо органдарында жана прокуратура органдарында кызмат өтөөсүн каралган Кыргыз Республикасы министрликтеринде жана ведомстволорунда ишке кирүүдө милдеттүү түрдө мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөсү каралган. Ушул мыйзам долбоору демилгеленүүдө. Мыйзам долбоору коомдук талкуунун жыйынтыгы боюнча сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн жок. Урматтуу депутаттар, сунушталган мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранам биринчи окуудан. Эгер суроолор болсо, жооп берүүгө даярмын. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар баяндамачыга? Сөз берилет депутат Эрбаев Алишер Ташбаевичке. Рахмат, Сүйүн Абдуллаевич. Нурбек Өмүрбекович, сиз жанагы мурункудагы жогорку кеңештеги эле айтып коесуздар, сунуштар келип түшкөн жок чыкты. Каякта келип түшмөгүлө биринчи окууда болуп атсачы биринчи окуудан кийин регламенттин негизинде биз беребиз да сизгечи сунуштар. Жок, мен тиги коомдук талкууда гана айтып атам. Коомдук талкууда. Бирок могу жерде мен суроодо сизгечи, могу жерде жакшы мыйзамдын долбоорун жакшы жазып чыгыпсыздар, бул жерде бир нече депутаттар экен. Могу жерде мен Конституциянын 24 беренесин айтам да, окуп берейин дедим эле сизгечи. Могу стенограмма үчүн да. 24 беренеси 2 пунктта Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей.
3 пунктуна жазылып атат. Кыргыз Республикасында эркектер жана аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүккө ээ деп жазылып турат да. Сиздин алып келген мыйзамдын негизинде бир нече мыйзамдарга биз өзгөртүү киргизип атабыз. Мисалы ошол эле жанагы госслужба, министерство, ведомстволор дейбизби, мамлекеттик кызматтарга жана чек арага ошол эле улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, прокуратура, правоохранительный фискальный орган деп коебуз кыскасы айтканда. Ошолордун баарына киргизип атабыз. Бирок сиз жерде могу жерде жазып атасыздар. Не допускается граждане мужского пола деп турупчу. Же болбосо мамлекеттик кызматка эркек жынысындагы төмөнкүлөрдү өтөбөгөн жарандарга жол берилбейт деп. Конституция эмне болду? Аялдар барып армияга служба кылбайт да. Жок, бул жерде мисалы эми түшүнүктүү эле. Ал эмне үчүн барбайт? Мен айтып атам да, бул мамлекеттик кызматтарда кызматты мисалы ар бир ушу куралдуу күчтөрдө жана башка аскер түзүмдөрдө бар да. Ар бир ошолор ушул мамлекеттик кызматта обязательно военный билети болуш керек да, ошо жумушка кирип атканда. Бул жердечи Нурбек Өмүрбекович, эми сизди билебиз, эми вице-спикерсиз. Бул жерде сиз комитетте жыйында турасыз, баяндамачысыз да. Жок, туура, мен сизге жооп берип атам. Мен жооп берип атам сизге. Мындай жана Сократтын жакшы айткан сөзү бар да. Плутон мне друг, но истина важнее дегендечи. Биз мыйзам чыгаргандан кийин мыйзам иштеш керек да. Мен ошого сизден сурап жоопторуңузду алып алайын. Ошого карата мен өзүмүн жанагы сунуштарымды берейин деген эле ой да. Жок, макулмун. Эгер биринчи окууда концепциясын кабыл алып берсеңиздер, экинчи окууда сунуштарды берсеңиздер, чогуу карап чыгабыз, чогуу иштеп чыгабыз. Мисалы мен макул эмесмин да сиз мененчи аял кишилер барбайт дегенге. Мына бул жерде МВД турат, ошол эле милицейский академияда бир нече биздин кыздар окушуп атат. Ошол эле тергөөдө мына азыр эле башкы прокуратуранын өкүлдөрү турат, бардыгы эле ошол жанагыларды окуп келгендер. Ошол эле аскер кызматында жанагы военное училище дейбизби, высший военный учебный заведенияларда ошол эле кыздар окушуп келишип атат. Бул жерде бизде жанагы гендерник деген жанагылар жок да. Ошон үчүн могу жерде бир эле жана жыныска жана кылыштын кереги жокко дейм да. Лица, просто лица или граждане Кыргызской республики деп эле койсо болот го деген менин оюм бар да. Андан кийинкиси сиз могу жерде мыйзамдык актылар бар да. Ошол эле закон об органах национальной безопасности дейбизби, же болбосо ички иштер министрлиги боюнча өздөрүнүн мыйзамдары бар да. Бири-бирине мыйзам каршы келбеш керек да. Каршы келип калган учурда эки мыйзамдык акты бири-бирине дал келе турган болсо, анда өздөрүнүн мыйзамдык актысы иштей баштайт да. Ошол эле жанагы ички иштер министрлигинде жана улуттук коопсуздук кызматында. Ошол жанагы өздөрүнүн мыйзамдарында ушул даана так көрсөтүлгөн да. Сиздин оюңуз боюнча ушул мыйзамдын долбоорун биз кабыл алып койсок, кийинкисинде коллизия болуп мыйзамдар иштебей калбайбы? Мен жооп берейин, анан кийин эсчи зам министрлери бар, ошолор да жооп берет да. Бул жерде мындай да, бул мамлекеттик кызмат. Бул ички иштер министрлигинде дагы мамлекеттик кызматкерлер бар да, сиздерде. Биз ошолорго да, ошолор ушу ички иштер министрлигине кирип атканда дагы булардын военный билети болуш керек деп атабыз да. Ошол боюнча сиздер өзүңүздөр жооп бересиздерби, жана канча кызматкер иштейт болсо? Эми бул жерден айтуу секретный го, бирок мындай примерно айтып койсоңуз болот. Бул жалпы мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө маалымат бул эми секретный деле эмес. Бизде ички иштер органдары боюнча 3 эле мамлекеттик кызматкер бар, калган баары топ моп болот. Калган баары аттестованныйга кирет. Но бул жерге Алишер Ташбаевичтин айтканын колдоп кетет элем. Бизде кээ бир кызматтар бар. Ал жерге биз мыйзамыбызга жазганбыз. Орусча айтып кеткенде без прохождения срочной службы деп атат. Анын ичинде өкмөт менен белгилегенбиз. Биринчи бул взрывниктер, экинчи теологтор, үчүнчү IT специалисттер, анан медиктер. Ошолорду бизге тартып келиш аябай кыйын болуп, ушул мыйзамга көргөзгөнбүз. Срочный службаны өтпөстөн жумушка алган мүмкүнчүлүк бизге бергиледи. Ошол 4 направленияда кызматкерлер, мисалы үчүн теология, взрывниктер аябай кыйын табыш. Ошол себептен ошолор көргөзүп кеткенбиз да. Рахмат. Эгер эми болсо сунуштарыңызды бериңиздер, экинчи окуудан, биринчи окуудан колдоп берсеңиз концепциясын, экинчи окуудан может анда эмени алып коебуз анда. Эмне үчүн дегенде
Бул жерде жанагы Ошол мыйзам мамлекеттик иштеш керек кызмат да. иштегенде Сиз эми обязательно ушунча өчүш керек жанагыны да. алып чыгыпсыз, мыйзамдын долбоорунчу баардыгын жанагы алып чыгып атасыз. Көп эрежелер менен макулбуз, бирок ошол жерде эле биз жанагы атайын кызматтардын дагы правоохранительный фискальный органы спецификасын көңүлгө алышыбыз керек да. Эмне үчүн дегенде кээ бир кызматтарда кээ бир бөлүмчөлөр бар, ал жерде только мисалы ошол эле аялдар кызмат кылат да. Ошо аялдар кызмат кылат, биз ошон үчүн мен Анан кийин кээ бирлеринде бар только эркек жана кызмат кылгандар. Ошол эле жанагы айтып кетпедиби? IT специализация жана башка жанагы дегендерчи. Ошол боюнча биз өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Мен могу берип коюнчачы. бериңиз. Рахмат. Чогуу карап чыгалы. Кийинки сөз берилет депутат Жамурчу Эмиль Эриковичке. Рахмат, Сүйін Аңдаевич. Өрөбекович, коомчулук үчүн кыскача эле маалымат берип койсоңуз, бул мыйзам долбоорунун максаты эмнеде? Кыскача эле жөнөкөй жалпак тил менен. Бул мыйзам долбоору ушу мамлекеттик кызматта иштеген, мисалы ар бир структурада айтып атпайлыкпы, силовой блоктачы. Ошол жерде мамлекеттик кызматкерлер бар да. Ошолор кирип атканда обязательно булардын военный билети болуш керек. Служба кылыш керек да ошол. Кызмат ошол. Анда жооп берип коюңуздарчы, Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратура, сиздер каршылыгыңар бериптирсиздер, эмне себептен каршы бердиңиздер? Кыскача эле жооп берсеңиздер, башкы прокуратура. Эмиль Эрикович, Ички Ички иштер иштер министрлиги. министринин орун басары, мен эмиле эле белгилеп кеттим, себеби бизде кээ бир кызматтар бар. Ал жерге ошол срочный службаны өтпөстөн жумушка кабыл алуу деп мыйзам өзүбүздүн мыйзамыбызга киргизип өкмөттөн колдоо чечим менен белгилеп алганбыз. Бул взрывник, теолог, IT жана медик тармагы деп. Ошол себептен ушуга биз каршылык берип атканбыз. Туура ошондо мен айтып кетейин дедим эле, мисал ГУГСО деген бар эмес сиздердечи? Аякта бир 12 миңге жакын иштейт кызматкерлер. Мен азыраак деп коеюн, мейли. Бирок аларга талап жок да, военный билеттинчи. Жок, бар аларга талап. Барына барбы? Баарына бар. Жакшы. Анан Нурбек Өмүрбекович, биякта мыйзам долбоорун негизи колдойбуз, туура. Бул деген патриоттук сезимди көтөрө турган. Анан баягы Советтер Союзунда армияга барып келген өзүнчө престиж эмес беле? Ошого алып келатасыз, бул туп-туура. Бирок биякта коллегам айтып кетти, киши жакшыраак толуктуу киргизип койсок, буюрса, сиздерге кагаз жүзүндө берели, ошолорду бир жакшы өзүңүз кунтук коюп камтып койсоңуз. Мен муну сунуштап кетет элем да, мында жалпы коомчулук үчүн айтып коеюн, Нурбекович. Мисалы, армияга барып, өз тери менен чындыгына 1,5 жыл аскерге барып туруп, аяк плацта шагайт этип, военный билет алат да. Ал өзүнчө бир маселе. Анан жанагы мобилизационный резерв деп коет эмеспи? 3 айда алып коет. Анан альтернативный деп коет. Болот алар дагы. Ошолор болуп атпайбы? Болгону менен ошол калыстык жок Жанагы үй болуп бүлөлүк калып атат. абалда да келип чыккандар бар го, үй бүлөлүк абал менен. Ошолор дагы болот да, альтернативный. Карабайсызбы? Анан сиз алып келаткан демилге аягына чейин бышпай, чийкирээк болуп калат да. Мен өзүмдүн калыс сөзүм да. Себебин айтып коеюн. Ошол эле жанагы карапайым элдин балдары барат армияга. Өтүгүн тепкилеп атып туруп, военный билетин алып келет дагы, бирок ошол учурда бияктан дистанционно 20 миң сом берет дагы, алып коет да. Бул баягы ар бир эле жогорку окуу жайда ала турган болсок, бүт барында военный кафедра жок да. Мында аттуу баштуу бир 3-4 эле университетте бар да. А тилекке каршы азыр ушу мода болуп кетти. Мисалы улуттук университетке барып тапшырсам, аякта кафедра бар деп элдин баары ошол жака барат. Эптеп эле военный билет алайын депчи. Андан көрүп мен айтайын деп атам, Нурбек, мынча жакшы аттанып алдыңыз, жакшы мыйзам алып келатасыз. Мен ойлойм, депутаттар колдойт деп. Бардыгы эле барып туруп эле өтпөйбү? Армияга барбайбы 1 жылдыкачы? Бүт баарын колунда военный билет болбойбу? Антип эмнеге бирөөнү жеңилдетип, бирөөнү орточо кылып, анан бирөөнү мындай эмгек чеке териң менен алып келишиң керек деп, эмнеге биз жол беребиз ага? Деген сунушум бар да. Биякта биз эч укугун эч кимдикин бузбайбыз. Кээ бир ар кандай бара албай калат экен армияга. Ошол моментте мисалы 18 жашка чыкканда армияга барыш керек. Ошондо үй бүлөлүк кээ бирөө үйлөнүп алганы болот экен ар кандай. Анан алар барып бир убакыт керек экен аларга. Кээ бирөө 25 чейин служба кылышат, 25 жашка чейин ошол барышат да буларчы. Кээ бирөө бар 1 ай служба кылгандар бар экен. Алар өздөрүнүн бир определенный бир суммасы бар экен. Ошону төлөп 1 ай служба кылат. Мынчалык жанагы чоң укук коргоо Кээ бирөө органдарына жана окууну бүтүп окуйм служба кылгандар бар экен. Рахмат. Укук коргоо органдарына сиз туура айтып атасыз. Мындай сапаттуу киши тарбия көрүп,
жок дегенде жана пистолетти мындай чачырата турган балдар келсе экен деп атпайсызбы? А могу дистанционно алгандар мисалы каякта пистолет? Рогатка көргөн эмес да, сөздүн ачыгычы. Андан көрөк мен ойлоп атам, ушу сиздин деңгээлиңизде вице-спикерсиз чоң эле мыйзам алып келиңиз, биз колдойбуз. Мен ойлойм баары эле колдойт деп. Ошондо калыстык болот баардыгы үчүн да. А могу жерде бир пункт деп турат, неме деп. Чет өлкөдөгү мисалы бүтүрүп колунда военный билет бар. А бирок алар бул мыйзам камтылбай калыптыр. Алар кандай болуп калат анда бияка жумуш орунга кире албай калабы деген маселе да. Алар өтө көп. Военный жана ФСБны бүткөн балдар бар. Алар өздөрүнүн военный билети менен келет. Ошон бир камтып койсоңуздар бияка дагы эмеске сунуш катарда Жоқ, біз андай бөлгөн жокпуз да. Военный билети болсо жумушка кире берет ал. Эмес жок. Жок, бөлүнүп турат. Чет өлкөнүкү жок мөрөбүрөч. Чет өлкөнү бүтүп келгендер жок. Сунуш бересизби? Сунуш берип койсоңуз. Кагаз жүзүндө берип коеюн, Кагаз жүзүндө берип койсоңуз. Нурбүрөч, биринчи эле концепсиясы кабыл алып атабыз, жакшы мыйзам долбоору колдойбуз, бирок жана мен сунушумду кабыл алып коюңузчу. Ошондо могу жердеги жана альтернативный, мобилизационный деген пункттар жойсоңуз, мына ошондо соопчулук болот да, ошондо тарыхта каласыз. Анткени ушул жерде болгон коррупцион элементтер ушул жерде да. Ар бир жаранга ошол улуусат бере турган мамлекеттик кызматкерлерге бүгүнкү азыркы иштеп аткан мыйзам бул жол берет да. Сен мындай кылсаң болот, мындай кылсаң болот, же болбосо барып туруп өтүк кийип алып туруп шагайт этсең болот деген мынакей. 3 каалаган өзүңдүн жакшынакай коррупцион элементи берилип атат да. Сунуш берсеңиз чогуу карап чыгалы. Рахмат. Кийинки сөз берилет депутат Матраев Искендер Исмаилович. Рахмат. Нурбек Өмүрбекович. Сиздин маалымат негиздемеде жүрөт да, мурун ушундай чейин мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2016-жылдын 30-майындагы номер 75 редакциясында жазылган болчу. Анда мөөнөттүү аскердик жана альтернатив кызмат өтөбөгөн же Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлмөлөрдүн катарына запастагы офицерлердин программасы боюнча аскердик даярдыктан өтпөгөн эркек жынысында жарандарды мамлекеттик жарандык кызматка алуу жол берилбегени жөнүндө милдеттүү талап каралган. Мен ушул жерден Алмаз Анарбеков сизге да суроо берем да, суроо бергим келет, ушуга жооп берип койсоңор. Бул биздин мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө закондо каралганбы, каралган эмеспи? Ушу нормалар. Сөзсүз түрдө кызмат өтөп келиш керекпи? Жок, бул мурун бар экен. Искендер Исмаилович. Искендер Исмаилович. Анан кийин 2021-жылы баягы эме кабыл алынбадыкпы? Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө. Ошол мыйзамда бул жокко чыгып кетиптир да. Азыркы мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамда каралган эмес. Бирок бул мыйзам колдонулушу мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта административдик кызмат орундарын ээлеген адамдарга гана жайылтылат да. Бул мыйзам жана мамлекеттик кызматка кирип атканда жанагы военный билет талап кылынбайт. Мен суроо жагында колдойбуз. Кийинки сөз берилет депутат Ханжаза Карим Лимзаровичке. Нурбек Өмүрбекович, бул жакшы долбоор экен, колдойбуз, бирок бир нече тактоо суроолорум бар. Бул маселе боюнча Ички иштер министрлиги жакшы корутунду бериптир. Сиз ушуну корутунду макулсузбу? Ички иштер министрлиги жакшы корутунду бериптир да. Бул киргизилип жаткан өзгөртүүлөр толугу менен мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдын предмети болуп саналбайт да. Мен булар менен макул эмесмин. Ички иштер министрлиги менен. Ким ошо Ички иштер министрлигинде иштеп аткандан кийин обязательно ошол эмеден службадан өтүш керек да. А бул жерде аларда атайын мыйзам менен жөнгө салынганда, бул атайын мыйзамдын каралбайбы анан кийин? Жок, булардын өздөрүнүн мыйзамында бар. Булар кабыл алыштыр 2019-жылы өздөрүндө. Мен мындай да сунушум бар да, эгерде сунушталып жатса карама каршы келбейт да булар. Нурбек Өмүрбекович, мындай сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынса, анда бул мыйзам долбоорунда укук коргоо органдарынын кызматка кирүүгө уруксат берилген адамдардын бир катар категорияларын кароо кажет деп сунуштайм. Бул бир биздин жана чет өлкөлүк укук коргоо жогорку окуу жайылынын бүтүрүүчүлөр. Анан экинчи айрым жогорку атайын билимди жана тар чөйрөлүк кесиптик жөндөмүндө талап кылган кызматтардын ээлери.
укук коргоо системасына тар чөйрөлүк кесиптик адистер, ошол эле программисттер, дарыгерлер, криминалисттер, анан жана башка ушундай сыяктуулар муктаж да. Ушуну киргизип коюш керек да. Сунуш берем. Кагаз жүзүндө сунуш берсеңиздер чогуу карап Сунуш берем да ушуну боюнча. Рахмат. Кийинки сөз берилет депутат Матраинскийдер Ислам. Өкмөттүн чечимди же өкмөттүн корутундусу барбы? Силер Бүгүнкү күндө азыр каралып жаткан кезде өкмөттүн корутундусу жок. Азыркы учурда на подписи да, бирок официально келе элек жогорку кеңешке. өкмөт кандай чечим берет? Жасайсыңар. Ал Бересиңер. чечимди мен алдын ала айта албайм. Кол коюлгандан кийин гана айтасыз. Бул жерде Алмаз Анарбекович өзү да айтып кетти. Искендер Исмаилович, биз өзүбүздүн корутундун бергенбиз, бирок Кабминдин чечими чыга элек. Ошондуктан биз азыр айта албайбыз. Эми өкмөт силер берген чечимге каратып берет да, кандай чечим бергенсиңер? Каршы. Корутунду, каршы. Нурбек Өмүрбек. Госкадровый служба Өкмөттүн- силер, Иә. Булар госкадровый служба өзүнүн эмеси жок булардычы, мындай позициясы жок, мнениясы да жок булардынчы. Булар каалагандай бере берет, айтсачы. Өткөндө бир мыйзамга бир жолу берди, макулбуз деп. Экинчи жолу берет да, кайра келип бияктан президент вето койсо, кайра келип каршыбыз деп берип атат да. Силердин оюң эмне үчүн каршысыңар айтып келечи? Алмаз Анарбекович. Искендер Исмаилович, азыр өкмөттүн эмеси чыкканча биз айтпай эле туралы, туура эмес болуп Жок, бул калат. жерде эмненин секрети бар? Силер каршы корутунду бердим деп атасыңар. Макул. Ошо каршы корутунду бергенди окубайсыңарбы? Биринчиден, Искендер Исмаилович, могу мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы бул ушул административдик кызматты ээлеген мамлекеттик жана муниципалдык органдарда административдик кызматты ээлеген кызмат адамдарына гана жайылтылат да. Анан бул сунушталып жаткан долбоордо бул жакта белгиленип атат. Коргоо, чек ара, жарандык коргоо, улуттук коопсуздук, ички иштер, жаза аткаруу органдарында депчи. Ошонун ичинде аскердик кызмат жана контракт боюнча мобилизациялык резерв, альтернативдик негизде жанагы кызмат өтөгөн адамдар, өтпөгөн адамдар кызматка кирбесин деп атат да. Анан бул жакта предмет регулирования башка да, мамлекет жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизгендин мындай максатка ылайыксыз деп эсептейбиз. Анткени ошол эле мына прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамда бул норма уже каралган. Ошол могу кызматты өтпөгөн адамдар кызматка алынбайт деп. Ошол эле мына ички иштер өзүнүн жанагы профилдик мыйзамдарында каралып калган. Бул норма ошол себептен. Аларга каралып калган. Эмне алар менен кандай карама каршы болуп атат? Мисалы да, айтсаңар, ошол жооп бергилечи, кандай карама каршы? Берди деген, мисалы андан бөлөк дагы службалар бар да, туурабы? ÖKM деген бар, МЧС бар, погранслужба бар, мисалы. Аларга дагы ошол мамлекеттик кызмат, аларда да иштешет да. Туура мамлекеттик Аларга ошолорго айтып атабыз, ошолорго киргенде булар өзүнүн мыйзамы менен иштей берсин, ички иштер министрлиги. мамлекеттик кызматтын түрлөрү бар. Бул аскердик кызмат, дипломатиялык кызмат, муниципалдык кызмат, укук коргоо органдарында. Куралдуу күчтөр жана аскердик түзүмдөрү деген бар. Башкача ошолор биз ошолорго киргизип атабыз. Биз эмеси жок бу жерден. Ушул мынау министерстволар жана ведомстволар деп туруп, ведающие вопросами обороны, охраны госграницы, гражданской защиты, нацбезопасности, внутренних дел деп бул жакта не прошедшие деп белгилеп атасыз да. Ошол себептен бул мамлекет жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө профилдик могул мыйзамга мындай максатка ылайык болбой калат деп биз эсептеп атабыз. Жок, бу жерде деген мен мамлекеттик кызматка деген жокмун да. Бул ошонун жанагы куралдуу күчтөрүнө, эмеге деп атам, башка аскердик түзүмдөрүнө деп атабыз биз. Именно ошолорго. А мен тиги Минфинге же дагы бир эмелерге айткан жокмун да. Госкадровый службага кириш үчүн тиги эмеден өтүш керек депчи. Нурбек Өмүрбекович, сиз
Şu ökmetten ne zaklüçeni almadınız deyim de. Ters zaklüçeni olsa da kalıp gelbep durur degen. Gelelik hem gelet beret. Gelgiçeni tuttursak bulboy bile degen de. Oy. Şöyle birinci okudan konsepsiyasını kolda beringizler andan keyin. Birinci okuda koldoyuz. Ekinci okuda bular ters hortundu berse, jüeli sebeplerini aytsa, emni üçün bu zakon bugün gerektigi yok dep. Ne kılabız ondan? Görüyoruz onda. Ayşulu Dolutbek'in siz cevap verseniz. Bu zakonun kaçan bargansıgı proyekt? Ben азырынча качан так экенин айта албайт экенмин, бирок бүгүнкү күндө министрлик кабинетинин чечими чыга элек, мен ошон үчүн азыр чечимин кабинет министринин айта албайт экенмин. Мындайда Айсул Долутбек'in. Ар бир күн тартибине кирип аткан маселе болуп атканда силер келесиңер. Өкмөттүн өкүлү, то есть и президенттин өкүлү катары. Туурабы? Ошол ар бир закон каралып атканда өзүңөрдүн оюңарды деле так айтышыңар керек. Бул законго биз каршыбыз, же бул законду биз оң кортунду бердик. Же бул маселеге терс кортунду өзүңөрдүн оюңарды айтып коюшуңар керек. Азыр бул жооп эмес да. Бизге жооп али бере элекпиз деп атасыңар. Же бар же жок деп беришиңер керек. Анан депутаттар биз өзүбүз кабыл алабыз. Искендер Исмаилович, биз анда мыйзам жазбай эле койбойлу анда. Биз эмне өкмөт кандай корутунду берсе так ошондой кылышыбыз керек анда. Же биз бу жерден нотариус отургандай. Булар кандай алып келсе так ошондой колдоп Жок, мындайда мен ал Сиз дагы туура түшүнүңүз. Нурбек Өмүрбекович, мен дагы айтамын. Эме процедура бар да, регламент бар. Жок, Мен процедура ошону бар. айтып атам. Процедура бар. Азыр процедура бар. Мен сизди бул жерде айтып аткан жерим жок. Же статист же башка деп аткан жерим жок да. Мен айтып атам. Кортунду келип, бүтүн регламент боюнча бүтүн кортундар келсе, булар терс кортунду берсе дагы биз өзүбүздүн оюбузду айтып, өзүбүз башка мамлекеттик органдар да бар. Ошону гана айтып коюп атам. Мен айтып атайын, азыркы прокуратуранын экинчи мыйзамын коомдук талкууга илинбей туруп колдоп бердиңиздер. Нурбек Өмүрбекович, урматтуу Искендер Исмаилович, Же- тиешелүү органдар корутундусун берди да, МВД, прокуратурачы. Анан жооптуу комитет биз эмеспиз, ага чейин аларды карашат. Эки комитет, эки министрлик берди бул боюнча корутундусун, алар каршы эмеспиз депчи. Ошого ага чейин булар беришет. Дагы кимде суроо бар, урматтуу депутаттар? Кийин сөз берилет депутат Жамырчы Эмилериковичке. Рахмат, Хусейн Абдуллаевич. Мен да бул жерде колдоп кетет элем. Мен мыйзам долбоору боюнча өкмөттүн корунтусун күтө берсек, Нурбек Өмүрбекович айткандай, анда иш жүрбөйлү ордусу отура бериш керек да. Бул корунт качан белгисиз. Анан бияка ссылка кылып эле колу. Булар деле биздин анализ жок эле, биздин корунтубуз эле келип эле бизге мыйзам долбоорун алып келип өткөрүп кетип атышпайбы? Искендер Исмаилович. Анан бүгүн концепциясын кабыл алып койсок, анан корунтусун бербеген күндө деле, Искендер Исмаилович, биздин эле өзүбүздүн оюбуз бар, өзүбүздүн адискөйлүгүбүз бар. Биз жактайбыз аягына чейин. Эмилерикович, мен дагы айтам. Мен Нурбек Өмүрбекович жөнүндө сөз болуп аткан жери жок. Мен өкмөттү критикалап атам. Буларга айтып атам. Эмне үчүн силер корутунду бербедиңер деп атам. Ошолорду жазалаш керек, анда эмнеге бербейт? Канча убакыт өттү? Сиз жөнүндө сөз болгон жок да Нурбек Өмүрбекович. Сиз түшүнбөй эле башка жака буруп кетип атасыз. Мен айттым, колдойбуз дедим. Бирок анан суроо туулуп атат. Кагаздарды карап чыкканда, ошо суроону гана берип коюп атам мен. Өкмөттүн өкүлү, түшүндүңүздөрбү? Урматтап сыйлап, жогорку кеңешти өз убагында жөнөткөн кагазга, катка жооп берип туруңуздар. Макулбу? Сиз микрофонду өчүрүп койсоңуз. Суроо барбы да, урматтуу депутаттар? Суроо жок болсо анда корутундуга токтолсок, комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Биринчи Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Сыдыгалиев, Примов, Нарматова, Култаева, Кыдыкбаев, Абдалиев, Маматалиев, Исатбек кызы, Алимбеков, Атаджанов, Ажибаев, Осмонов, Сатыбалдиев, Сыдыков, Азыгалиев, Мураталиев, Самый Кожо, Бакасов жана Ражабалиев демилгеленген мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Экинчи ушул корутундун көчүрмөсү жалпылоо үчүн Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, корутундун добушун, долбоордун добушун добуш коем. Добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат.
чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоору аталган комитетке жалпылашуу жөнүндө жиберилет. Рахмат, Нурбек. Рахмат, Сүйүн Абдулдаевич, урматтуу депутаттар, баарыңыздарга чоң рахмат. Бирок мен бир нерсени айтып коеюн. Биз өкмөткө корутундуну бергенде булар 3 ай кармашат. Биз могу ушул жерге жана президенттин өкүлдөрү менен алардын ою менен жүрбөшүбүз керек бу жерде. Биз ушул жерде отурабыз, как нотариус катары келип. Булар мыйзамдарды алып келип берет, биз ушул жерден чуркап колдоп жүрөбүз. Ар ким өзүнүн ою болуш керек ушул жердечи. Каршы айта турган буларга. Мына өткөндө азыр экинчи мыйзамды прокуратура талкууга илбей туруп алып чыктым аяка. Аны колдоп бердик. Же колдогон жокпузбу? Рахмат, Нурбек Нурбекович, отуруңуз. Урматтуу чакырылгандар, бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар,